Мат алдык, мына грушаларды алдык. Союз үчүн андай болгон эмес да. Эл жерге эле калды. Чоң бир көйгөй чечилди да. Бычып, тигип, упаковкага чейин өзүбүз чыгарганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Санпиндин дагы нормаларына туура келип, аябай жакшы болуп калды бүгүнкү күндө бизге. Алтын Альянс өнүктүрүү фондуна чоң рахматыбызды элдин атынан да билдирем. Биз бул ирет Альянс Алтын өнүктүрүү фонду Талас районунда кандай пайда алып келгендиги боюнча кеп кылабыз. 2016 жылдан баштап фонддун эсебинен Талас районуна 70 миллион сомго жакын акча жумшалып, 100дөн ашык долбоорлор каржыланды. Райондун Бекмолдо айыл аймагынан башка аймактар жалпы 50 миллион сомдон ашык жумшалып, 80 долбоор ишке ашты. Альянс Алтын өнүктүрүү фонду райондун өндүрүш тармагына 900 миң сом, медицинага 4 миллион 870 миң сом, билим берүүгө 20 миллион 109 миң сом, маданиятка 1 миллион 741 миң сом, айыл чарбасына 5 миллион 430 миң сом, таза сууга 2 миллион 564 миң сом, административдик органдардын ишин жакшыртууда 5 миллион 435 миң сом, инфраструктураны жакшыртууга 1 миллион сом жана спорт тармагына 6 миллион сом каражат жумшап, орчундуу көйгөйлөрүнө чечүүгө жардам берди. Апалар машыккан бул зал Талас районунун кире беришинде Талдыбулак айылында жайгашкан. Аларды Кубанычбек Жаманкулов машыктырат. Баары өз күчү менен жасаган шарттары начар эле. Быйыл сергек жашоого умтулган апаларды Альянс Алтын өнүктүрүү фонду колдоп, залдын шарттарын жакшыртууга каржы бөлдү. Бир 40 жыл каралбай калган эски мектептин залы болчу. Аны ошол жерде пока башында өзүм аракет кылып аттым. Анан биринекин айылдан дагы чыган жигиттер чыгып, кол кабыш кылып жардам берип атты. Маттарды, муногу грушаларды, анан муногу набивной мяч деп коет, топторубуздун баардыгын ушул Альянс, Талас Альянстан алдырдык. Бир 20дан ашык аялдар келген, ошо 50 менен 60тан 63, 64 жаштагылар. Фонддун жардамы менен Талас районундагы ишкерлер ишкана ачып, жаңы жумушчу орундарды түзүүгө да жетишти. Алардын бири Манас айылына тигүү цехин ачты. Ишкер айымга фонд пайызсыз 900 миң сом насыяга берген. Натыйжада ишкердин мүмкүнчүлүгү кеңейип, айылдын кыз келиндери жумушка алынды. Буга чейин бизде машина аябай аз болчу, швеялар болсо бир 10 чактыдай болчу, азыр 20га чукул иштеп калдык. Ошо бакубат Талас фонду каражат алып берип, ошолордун жардамы менен иштеп атабыз. Закройный столго заказ берип койду, столдорго. Буюрса ошо келечекте бул жерден секин өзүнөн бычып, тигип, упаковкага чейин өзүбүз чыгарганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Буюрса район аймагында таза суу көйгөйү да четинен чечилип келатат. Алсак 2016 жылдан бери Талдыбулак, Кууганды, Бердике Батыр, Калба жана Чат Базар айылдарынын таза суу ичүү шарттары жакшырган. Жалпы жумуштарга фонддун эсебинен 2 миллион 564 миң сом каражат жумшалган. Мына элдер азыр керек болсо үйлөрүнө колонкадан ташып, ар кимиз үйлөрүнө киргизип алып, кран менен суу ичип атат Чат Базар. Өмүрү Чат Базарда Союз үчүн андай болгон эмес да. Баары ташып ичкен, бочкалап ташып ичкен, эшек менен ташып ичкен биз ташып. Бала кезде дала эле ташып, азыр болсо ар кимдин өзүнүн үйүнөн кран менен суу чыгат. Эл жерге эле калды. Эл деле рахматын айтып атат. Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун колдоосу менен райондун медицина тармагы чыңалды. Жалпы 5 миллион сомго жакын каражат жумшалды. Бул ири сумманын ичинде 14 миң долларга райондун ооруканага жаңы УЗИ аппараты алынып, бейтаптарды тейлеп келүүдө. Мындан тышкары 950 миң сомго райондук оорукананын Чат Базар айылдагы филиалынын көп жылдык көйгөйү чечилди. Биз Бакубат Талас фондуна кайрылдык элек, жана инфекция бөлүмү капитальный ремонт жүрдү ЦСОбузда. Ал жерде ремонт баардык жагынан өзүнө туура келип, биздин санпиндин дагы нормаларына туура келип, аябай жакшы болуп калды бүгүнкү күндө бизге. Жана экинчи биздин инфекция бөлүмүнө баардык биздин төшөнчү журкандарыбыз жаңырып калды да. Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун Талас районунун айыл чарба тармагына да салымы чоң. 5,5 миллион сомго Өмүралиев, Нуржанов жана Бердике Батыр айыл өкмөтүндөгү БСРлер тазаланды. Натыйжада көп жылдан бери ичи ылайга толгон БСРлер сууга суу көйгөйү чечилди. Бул өзү мурун жаңы салынганда 120 миң куб суу батчу экен. Азыркы мезгилде 60 миң, 70 миң куб суу батып калды. Элдер
суудан дыйкандар абдан муктаж болушtu da. Фонд райондун билим берүү тармагын жакшыртууга 20 миллион сомдон ашык каржылык колдоо көрсөттү. Ал акча райондогу бала бакча, мектептердин шарттарын жакшыртуу жана техникалык базасын чыңдоого жумшалды. Алсак 1 миллион сомго Кумарык айылындагы Байчечеки балдар бакчасын капиталдык ремонттон өтүп, чатырлары алмашып, бөбөктөргө жакшы шарт түзүлдү. Чатырчасын эскилиги жетип, суу агып неме болгондугунан ушу боюнча 2018-жылы ушу Бак Абад Талас фондусуна долбоор жазып кайрылып, ошол жерден колдоого алынып, суммасы 1 миллион сомдун тегерегинде. Райондун ички иштер бөлүмү дагы Альянс Алтын өнүктүрүү фонду аркылуу өзүнүн имаратын шарттарын жакшыртып алды. Чатыры оңдолду, керектүү эмеректер менен камсыздалды. Жалпысы райондук коопсуздук тармагына 4 миллион 215 миң 400 сом жумшалды. Элдин бакубат жашоосун максат кылган фонд ар тараптуу каржылык колдоосун мындан ары да уланта бермекчи.